Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Бул видео кайрылуу жалпы кыргыз элине болмокчу. Жана биздин жогорку кеңештеги депутаттарга жана президентке азыркы учурда болуп жаткан Москва, Ош же болбосо Бишкек аба каттамдарынын ценаларынын кымбатташы боюнча кайрылуу болмокчу. Авиа билеттердин баасынын өсүшү бул спрос болуп, ошо строталап көбөйгөндө ценанын көтөрүлүшү пайда болуп атат. Бирок менин суранычым ушул жогорку кеңештен жана ушул президенттен ушул ценаны мурдагы абалында кармап берсе, эгер самолеттор жетишпей атса, самолеттор кошсун, мынакей самолет сатып алдык деп атат, же болбосо арендага алгыла, же болбосо авиалиния кошкула убактылуу. Кыргыз элине мейли көнүп калганбыз. Жылда ушул акыбал. Сезон башталды, билеттин баасы 2 эсеге көтөрүлүп кетет. Убагында 8 миң, 12 миңге деле каттап келген авиалиния. Ошол убакта деле каттап өзүнүн малын таап аткан. Биз эгер авиабилетти арзандатсак Кыргызстанга, бул жакта Россиядагы орус жарандары дагы Кыргызстанга бары эсе алып келгенге кызыктар болот деген ойдо. Эгер туда обратно билеттин баасы 30 миң же болбосо андан дагы төмөн боло турган болсо, көптөгөн жарандар мен толук ишенем барып Кыргызстанга бары эсе алып келет. Андыктан жалпы кыргыз элинен сураныч ушундай: биз кыргыз эли ушул айрыкча Москва жергесинде иштеп жүргөндөр ушундай видео кайрылууларды жөнөтчү, соцсеттерге жүктөөчү болсок, балким биздин үнүбүздү угаттыр жана ушул сунушту туура деп кабыл алаттыр. Дагы бир жолу айтып кетейин, эгер биз авиабилеттин ценасын түшүрө турган болсок, анда биздин Кыргызстанга орус туристтер көбүрөөк бармак да, жөнөкөй адамдар дагы бармак. Азыркы учурда билеттин баасы кымбат болгонго байланыштуу, мындай кандай десем, карапайым адамдар бара алышпайт да. Москвада деле, Россия жергесинде деле кыргыздардын окшогон карапайым элдер бар. Туда обратно билет 60 миң, 50 миң болуп кетип атат. Ушуну жогорку кеңеш бир карап чыкса, колдон келсе, мен ойлойм буну четсе болот. Себеп дегенде учурунда 8 миңге деле каттап аткан. Азыркы учурда Ташкентке билет 8 миң, Кыргызстанга 30 миң. Не деген көрүнүш?